Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, мен Самара Нарматова. Бүгүн сиздерге ипотека алуунун 5 себебин айтып берем. Биринчиден, сиздердин дайым жашоочу турак жайыңыздар болот. Экинчиден, документтерде эч кандай кыйынчылыктар жаралбайт. Үчүнчүдөн, Россиянын жарандыгын алууда да үй алсаңыз пайдасы бар. Ал эми төртүнчүдөн, үйдүн баасы күндөн күнгө кымбаттап атат. Ал эми бешинчиден, бул эң сонун инвестиция болуп эсептелет. Биринчиден, ар бирибиз Россиянын аймагына келгенде туруктуу жашаган жерибиз болсо, бизге аябай ыңгайлуу. Себеби балдарыбыз менен келебиз бул жака, жакшы иштеп акча таап кетели деген ойдо келебиз. Бирок ошол эле учурда квартира снимать этүү дагы бул өзүнчө бир чоң көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Себеби бирөөнүн үстүнө кирип жашасаң сага ыңгайсыз, балдарың ызылдаса дагы кенен жашай албайсың. Ал эми балдарыңы садик, мектепке берүү дагы өзүнчө кыйынчылыктар жаратат. Ал үчүн сенин жашаган дайымкы үйүң болсо, сен бардык ишти дагы параллельно үйдө дагы балдарыңды дагы бардыгын ордорду менен жайгаштырууга бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Ипотека десе эле бардыгы ипотека алсам 20 жыл Россиянын аймагында жашашым керек, мен аны төлөп бүтүшүм керек дегени менен элдер 2018 жыл алган менин кардарларым азыр уже алды төлөп бүтүп атат. Ошондо примерно 5 жылдын ичинде төлөп бүткөн болот. Андыктан сиз деле Россиянын аймагына где-то 5 жылга келген болсоңуз, өзүңүздүн жеке үйүңүздү алып, ошол жерде жашап, ошол жерде кеткенде мисалы төлөп бүтпөгөн болсоңуз дагы сатып кетсеңиз болот. Ал эми экинчиден, документ маселеси. Азыр ар бир Россияга келген мекендешибиз эртең эмне болушун билбейт. Себеби эгер Россиянын аймагында расмий түрдө иштегенден кийин сөзсүз түрдө регистрация маселеси бул дагы чоң көйгөйлөрдүн бири. Себеби сен өзүңдүн үйүңдө жашасаң, регистрацияң болот, эч кандай эч жерде коркпой документтериңди көрсөтө аласың. Ал эми үчүнчү маселе бул эгер сиз Россиянын аймагына көп убакытка келип, же болбосо Россиянын жарандыгын алам десеңиз, анда сиздин үйүңүз болсо, бул дагы чоң көмөктөрдүн бири болот. Себеби рапорт деген бар, үйгө келип текшерет. Сиз ошол үйдө жашайсызбы, же жашабайсызбы? Эгерде сиз Россиянын аймагында өзүңүз бир жерде регистрация туруп, сиз ал жерде жашабасаңыз дагы сиз законду бузуп аткан болуп эсептелесиз. Андыктан кээ бирлер алып атат ар кандай кыйынчылыктар менен, бирок ошол кыйынчылыктарды жаратпаймын десеңиз, бардык нерсени бардыгын порядка кылып баштаганыңыз жакшы. Себеби документтериңиз так болот, коркпой барып тапшырасыз, кайсыл учурда келсе текшерип, сиз үйүңүздү ачып, бардыгын көрсөтүп бере аласыз. Ал азыр документ үчүн эң маанилүү документтердин бири болуп эсептелет. Эгерде сизди текшерип келсе, сиз по факту жашабасаңыз, анда сизге дагы чоң штраф төлөтүшү толук мүмкүн. Ал эми үйлөрдүн баасы боюнча айта турган болсом, үйдүн баалары жылдан жылга кымбаттап жатат. Мекендештер кечеги 3 миллионго алган двухкомнатный квартиралар бүгүнкү күндө Екатеринбург шаарында эң арзан үйлөр 4 миллион 200дөн башталат. Мурда 3 миллион 600гө алчу үйлөр азыр 4,5 миллионго араң дегенде алабыз. Москвада болсом, бир учурларда 2019-2020 жылдары 6 миллионго двухкомнатный үйлөр келсе, ала эми азыр ошол үйлөр 10 миллионго дагы жок. Азыр биздин кардарларыбыз дагы көп сурашат, Москвада двухкомнатный квартиранын баасы канча? Канчага ала алам? Бул эми рынокто, мисалы базарда кандай үй, кээ бирлери срочно сатыш керек болот, кээ бирлери шашпай сатам деп кымбат коет, мисалы. Кээ бир кардарларыбыздын аябай пешенеси ачык, аябай сонун 8-9 миллионго үй таап алган учурларыбыз дагы болот. Метрого жакын 10-15 минутталык үйлөрдү табабыз. Үйдүн баасы кымбаттап атат дегенимдин себеби азыр ставкалар бийик болгондугуна үйлөрдүн баалары бир аз болсо дагы арзан болуп турат. Үйлөрдүн баалары сөзсүз түрдө ставка түшөрү менен 1 миллион 2 миллионго чейин сөзсүз түрдө кымбаттайт. Ал эми жакшы инвестиция дегеним бул мисалы сиз Россияга келип,
5 жыл иштейсизби, 6 жыл иштейсизби, 10 жыл иштейсизби, эч кандай акча жыйнай албашыңыз дагы мүмкүн. Андыктан эгер үй алып койгон болсоңуз, үйдүн баалары кымбаттайт жылдан жылга. Мисалы, келип эле 3 ай иштеп ипотека ала турган болсоңуз, кетип атканыңызда сата турган болсоңуз, анын баасы жок эле дегенде 5-6 жыл өткөн болсо, жок эле дегенде 5 миллион, 4 миллион кымбат болот. Ал эми сиз жөн эле жерден ошончо акча менен алып кетсеңиз болот. Андыктан эгерде сиз дагы үй алам деп пландап жүргөн болсоңуз, эгер ушул максаттарыңыз болгон болсо, анда үй алсаңыздар болот. Негизи биздин агенттикке келип үй алган кардарларыбыздын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Азыркы учурда Россиянын көптөгөн аймактарынан биз аркылуу үйлүү болуп аткан кардарларыбызды видеолор менен сиздер менен бөлүшүп келебиз. Ал эми бат үй алган кардарларыбыз дагы бар, көп убакыт биз менен жүргөн кардарларыбыз дагы бар. Ошолор жөнүндө бүгүн сиздер менен бир аз бөлүшө кетейин. Негизи бат үй алган кардарларыбыздын саны чындыгында көп, ал эми биз менен көпкө жүргөн кардарларыбыздын дагы саны бар. 20% деп айтайын. Мисалы, кардарларыбыз келгенде бат үй алгандардын айта кете турган болсом, мисалы мындайда, ала турган үйүнүн баасын билет, өзүнүн төлөмүнө, өзүнүн күчү жетишине карап аракет кылат. Ал эми бир райондон экинчи районго чуркабайт. Мисалы, балдар окуйт, же болбосо садикке барат, ошондуктан алар башка көп райондорду карабайт. Ошол өзүнүн жашап, көнүп калган жеринен үй алат. Ал эми экинчи кардарларыбыз болсо, мисалы, бүгүн Шербинкадан алам, эртең Коммунаркадан алам, бүрсүгүнү дагы бир башка жакта айтып, ошол убакыт аябай кетет. Мисалы, биздин компания ар бир сиздер айткан сөзүңүздөрдү карап үй издеп баштайт. Биринчи рынокто анализдейбиз. Кандай үйлөр бар, кандай документтери, сиздерге көрсөткөн үйлөр. Биз ала турган документи таза, коммуналный карыздары жок, эч ким прописаны эмес, же болбосо биз сделкага чыкканга чейин алар пропискадан чыга турган кардарлар болот. Ошон үчүн ойлобоңуздар. Бүгүн айттым, эртең мага үйлөр даяр, барам көрөм, жок. Ишо саткан адамдардын убакыты саатына карайбыз, көрсөтө турган убагына. Мисалы, кээ бир риэлторлор бар, определенный районду бир күнгө коюп алып, ошол күнү гана көрсөтөт. Бир неделяда 2 жолу көрсөтөт. Мисалы, адамдарды чогултат дагы көрсөтөт. Ким ошол үйдү тандаса, сразу ошолор менен сделкага чыгып кетет. А сиздер болсо ойлонуп, толгонгуча ал үй сатылып кетет. Ошол мекендештер, бизге кайрылып, тез үй алган кардарларыбыздын сиздерге айта кеттим. Ал эми көпкө жүргөн кардарларыбыздын советчиктери дагы көп. Мисалы, ал район жаман, бул район жаман деп атып, убакытты аябай өткөрүп жиберет. Биз кардар биз менен келишим түзүп, иштешип баштаган күндөн баштап, үйүнүн ачкычын алганга чейин биз жардам беребиз. Одобрениясынын решениясы бүтүп калса, уландырабыз. Эч качан башка агенттиктерге окшоп, болду, биз сага бардыгын жасадык, сен өзүң үй алган жоксуң деп кетирген учурларыбыз болгон эмес. Мисалы, кээ бир кардарлар бар, одобрение алат, үйдү тандайт, сделкага чыгарда бир какой-то бир мелочтардан отказ кылып үй албайбыз деген мекендештерибиз да бар. Андай учурда сиздер бизге берген акчаңыздар бир да тыйын кайтарылбайт. Себеби бизде документальный бардык иштерди аягына чейин аткарган болобуз. Андыктан сиздин үй ала турган планыңыз жок болсо, же болбосо бирөөнүн кеңеши менен жашай турган болсоңуз, анда бул ишке барууда биринчи ойлонуп, толгонуп, жакшы бир чечимге келгенде гана биз менен келип келишим түзсөңүз болот, мекендештер. Бардыгыңыздарга ийгилик, андыктан үй алам деп аракет кылсаңыздар, ишиңиздер алдыга жылсын демекчимин.